Эң негизгиси авторга, мыйзам долбоорунун авторуна суроону берейимчи. Надира Азимовна, тарыныч жок болсун, бул жумуш. Бирок бул мыйзам долбооруна тийиштүү болуп атат да суроо. Мен мында окуп калдым да бир жерде. Журналисттер иликтөө кылганда мындай жазып атышат. Надира Азимовна өзү чет өлкөлүк агент, себеби анын имараты Россиялык генконсулствого ижара катары берилген деп ушуну айтып атышат да. Бул канчалык чын же калп? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Дастан Далабаевич, Нарматованын демилге көтөрүп 10 жылдан бери бул жасаган ишине сиз акыркы өзүңүздүн кычык сурооңузду берип калайын деген рахатта болуп аткан болсоңуз, анда угуп алыңыз. Менин жекече жашоомо тиешелүү эмес бул мыйзам. Бул мыйзам 10 жылдан бери кеч калдык. Биз 10 жыл мурун кабыл алганыбызда ушу сизге окшогон кычык суроолор жок болчу, мамлекеттин ичиндеги чыккынчылар, саткынчылар жок болот эле. Бул мамлекеттин коопсуздугу үчүн, мамлекеттин тынчтыгы үчүн, мамлекеттин эгемендүүлүгү үчүн кабыл алынып аткан мыйзам. Бул мыйзамды сиз ошол Америка Кошмо Штатына барып, үй бүлөңүз жашап аткан жерде сурооду берсеңиз болот эле. Эмне үчүн силер 1938-жылы кабыл алдыңар бул мыйзамды? Великобританияга барып суроо бериңиз, Европа мамлекеттеринин бардыгына барып суроо бериңиз ушул сурооду. Менин жекечелигиме өтпөстөн. Бул мыйзам мамлекет үчүн керек. Эмне үчүн биз кыргыз мамлекети өзүнүн мамлекетти көзөмөл жасаганга акысы жок батыштан каржыланып сизге окшоп отурган адамдардын. Мен бейөкмөт уюмдар деген сиздин берген сурооңуз бейөкмөт уюмдар экенсиз деген суроого жатпайт. Мен өзүмдүн 2009 жылы кредитке алган Оштогу имаратты мына бүгүнкү күнгө чейин 14 жылдан бери кредит төлөп келем. Мен аны бир жерден алып алган жерим жок. Катардагы Кыргызстандын жарандары катары мен ижарага бергемин. Ал ижараны орус мамлекетинин генконсулствосу пайдаланып келет. Мыйзам чегинде эки тараптуу келишим менен келишимиз госрегистрден да бекитилген. Чоң рахмат. Нотариустан да бекитилген. Чоң рахмат. Ал бейөкмөт уюмдукка жатпайт. Мен Кыргызстандын жараны катары мүлкүмдү кимге болсо да ижарага берген акым бар. Экинчиден, мен 2010 Надира Азимовна, кыска жооп бериңиз, сөздү көбөйтпөй. Мен кулагын ачып коеюн. Кыска жооп бериңиз. 2013 жылы мен Асабадай 29 жаштагы балам өлүп калган. Ошо баламдын атында мен Мээримбек кайрымдуулук фондун ачканмын. Бейбечара сизге окшогон мүмкүнчүлүгү чектелгендерге жардам берип келатам. Ал деген бейөкмөт уюм катары эсептелет. Ошол мен дагы бейөкмөт уюмдун өкүлү катары бүгүнкү күндө мен кызмат абалыма байланыштуу келиниме өткөрүп бергенмин. Биз мыйзам чегинде отчетубузду тапшырып, мыйзам чегинде салыгыбызды төлөп, бейбечарага сизге окшогон адамдарга жардам берип келатам. Siz bunu meni günüyle albaysınız.